да канарын босотпой мендей жигитти боорукер болсоң аягың муллокен деп башкага мара көрмө карагым муллокен деп чалсын деп шана көрмө карагым апагайым каражаным балапаным барачаным Бул. Аме байке. Кой брашка. Кайрат айтсам мен. Бекжан каналында да. Давайте рахмат. Кандай ар бир айылда эле ошондой киши бар да, негизи чын айткандачы. Ошондой бир жакшы комедия күтүп атабыз. Эми биз кызматыбызды кыла бергенибиз жакшы го. Ошо Окинаванын кайгырганын көрсөк керек деп ойлойм да. Анткени ушул оригиналдуу болмок. Мен мисалы режиссер болсом, ошол жагында көрсөтмөкмүн. Азыр маяктан бир автобус келмек, ошону күтүп атам. Кандай автобус? Жашыл. Кимди күтөсүз ал жашыл автобуста? Үйгө кетмекмин азыр. Мен экөөнүн сүйүүсүн да күтүп атам. Бир өлө жыргап күлүп кетем го деп күтүп атам азыр. Катуу күлөм го деп даярданып. Саламатсыздарбы, урматтуу көрүүчүлөр. Окинавадан мен көптөн бери комедия көрө эле келем. Бир өлө жыргап күлүп кетем го деп күтүп атам азыр. Катуу күлөм го деп даярданып. Мындай даяр болуп жылмайып келдим. Негизи азыркы учурда сизди Инстаграмдан көп байкап жатабыз. Аябай күлкүлүү комедия нерселерди көп тартып жатасыз. Акыркы учурларда киного чакыруулар болуп жатабы? Ооба, кинолорго чакыруулар бар. Кудай буйруса мына күздө бир кинодо айтпай турайын буйруса. Ролдорубуз бар, кудай буйруса ойнойбуз. Мыкты ийгиликтерди каалайбыз. Чоң рахмат. Мен күтүп атасың? Юмор, только юмор. Мен го Сүйүү тармагы. Сүйүү тармагы дейт. жооп бер. Сүйүү тармагы? О, сүйүүнү да күтүп атабыз. Жүрөгүңүздөр бошпу? Бош. Полный бош. Боп бош. Демек кыздарга сунуш жолдосок болот экен. Кандай кыздар жагат негизи сиздерге? Сенден сурап сен билсең мен. Кутманга жаккандай эле кыздар жага берет ма? Мага да кайратка жаккандай жага берет. Эми азыр бизде кыздар көрүп жатып, кандай кыздар экенин билишпей калышы мүмкүн да. Давайте кандай кыздар жагышын, кандай сын сыпат экенин айта кетсеңиздер. Доке сен айт, сен биринчи айт, сен айт. Келиңиздер, Сен кайсы? Кимиңиздер чоңсуздар? Бул. Аме байке. Кой брашка, да? Кайрат айтсам мен айтам. Кандай кыздар, Эң башкысы ошол өзүмдү сыйлаган, ата-энем сыйлаган, ыймандуу, адептүү кыздардан болсо эле. Ооба. Анан эң башкысы негизи адамдын нерсине карайм айтайынбы? Көзүнө карайм кыздардын негизи. Көздөрү ушундай сулуу болсо эле. Сиз? Мен буга кошулам десем болобу, да? Бизки деле примерно ошондой го дейм ага. Главное бизди түшүнсө эле болду, биздин жумушубузду түшүнсө эле болду. Чоң рахмат. Өзүңүздүн бактыңызды батыраак табышыңызды каалайбыз. Рахмат. Силерге да. Сизге кандай балдар жагат деп биз сурап берели. Кайраттай деп койбойсузбу? Кайрат байке дейби? Кайрат. Атягынан чук кошуп коесуңар да. Мен монтажга эле да. Давайте баштан. Сизге кандай балдар жагат? Мага бою узун, образованный, шайыр шатман. Бекжан каналында да? Давайте рахмат. Рахмат. Саламатсызбы Бекжан мырза, киноңуздун чыгышы менен куттуктайбыз. Чоң рахмат.
Бул кинодо кандай кызыктуучулар болду тартуу учурунда? Тартуу учурунда көп аябай бир сценада күлүп алып токтоно албай калганбыз. Менде жүрөт Instagram отрывоктарындачы. Ошол сценасы аябай элдин команданын кыжырына тийгенбиз. Токтогула болдугула деп. Режиссер болсо дагы болбой көзүбүздүн күлкүбүз келип атып деп эткенбиз. Ошо. А бул Окинаванын образы сизге кайсыл жактан идея келген? Үйдөн эле отуруп эле. Аны жакында эле бир эмеге интервью бердим, эртең бир күн чыгат. Ошондо баары көрүп алыңыздар достор. Ошол жактан кенен айткам, азыр кыска айта албайм го. Саламатсызбы Надыр мырза, киного кош келипсиз. Саламатсызбы, кош келдик, рахмат. Окинава тасмасынан эмнелерди күтүп жатасыз? Комедия тасмасынбы же болбосо сүйүү тасмасынбы? Комедия эле күтүп атабыз буюрса. Жанакы буга чейин жана Instagram'дан вайндарын көргөнбүз да. Аны ар бир айылда эле ошондой киши бар да, негизи чын айткандачы. Ошондой бир жакшы комедия күтүп атабыз. Мыкты. Негизи азыркы учурда Кыргызстанда тартылып жаткан кинолорго кандай көз карашта карайсыз? Аябай жакшы көз караш азыр. Биздин чыгармачылык тарабында жүргөн кишилер чоң кинолорду чыгарып атышат. Эл аралык деңгээлге чыгып атал кинолор. Мына буюрса Бекжан инибиз дагы жакшы тартылып, жакшы чыгып келатат. Бекжан иниме мындайча айтканда, орусча айтканда сомнениям жок. Бул көпкө чоңго ийгиликтерге жетише турган киши буюрса. Мыкты. Мисалы азыркы учурда сиз кызматта болгонуңуз менен кээбирки ошол кызматтагы кишилерге дагы бул киномо тартылып бер, бул жерине бир аз эле жерине деген сунуштар түшүп калабы? Ооба, бизге түшүп калат, суранышат. Мыйзамга дал келиктүү кылып туруп анан тартылып беребиз кээбирки учурда. Тартылган учурларыңыз болгонбу? Кандай тасмаларга тартылгансыз? Эсимде жок, бир жолу эле тартылсам керек. Мисалы азыркы учурда комедия тасмасына келдиңиз. Комедия тасмасына чакыра турган болсо, кандай карайсыз көз карашта? Эми биз кызматыбызды кыла бергенибиз жакшы го. Киного билбейм, мен киного кетирген убактымда кызматыма кетирген жакшыраак болуп ойлойм. Мен формамды берип койгон жакшы, үйдөгү формамды башка бир актерге берип койгон. Эми бүгүн бир жакшы бир комедия кинону күтүп атам. Бирок ошонун ичинен да эмени күтүп атам, мындай бир Окинаванын биз эми ар дайым баягы күлүп жүргөнүн да, шайыр жүргөнүн көрөбүз го интернеттенчи мисалы. Анан бул тасмада мен ойлойм, ушу Окинаванын кайгырганын көрсөк керек деп ойлойм да. Анткени ушул оригиналдуу болмок. Мен мисалы режиссер болсом, ошол жагын да көрсөтмөкмүн. Эми башынан аяк эмес эми бир момент, ушундай моментти көргүм келет. Бул мырзаны көргөндө эле баардыгы эле күлкүсү келип, мындайча айтканда комедия кинолорду көп ойногондон сизди көбүнчө комедия кинолорго жакын деп ойлойт. Азыркы Окинава тасмасынан сиз эмнени күтүп жатасыз? Окинавадан саламатсыздарбы? Биринчиден күлкүнү күтүп атам, экинчиден сүйүүнү күтүп атам, үчүнчүдөн Бекжанды күтүп атам. Төртүнчүдөн аз маяктан бир автобус келмек, ошону күтүп атам. Кандай автобус? Жашыл. Кимди күтөсүз ал жашыл автобуста?
Үйгө кетмекмин азыр. Мыкты. Мисалы кинодон көбүнчө азыр сиз эле көп кинолорго чыгып жатасыз, тартылып жатасыз. Мындайча айтканда азыркы учурда мындай башкача тарыхый же болбосо серьезный кинолорго тартылуу максатыңыз барбы? Бар, если тартса. Негизи сунуштарчу? Ооба. Бирок азыр чөлөк. Чөлөкпү. Жалаң гана күлкүлүү тасмалар болуп жатат, э? Ооба. Мыкты. Чыгармачылыгыңызга ийгилик каалайбыз. Чоң рахмат. Сиз рахмат. Çömetsem garibagay, çoktanдағы sık bektimde, azamattан өтпейсіңді, азы барам бектімді, жаны барам бесімді, бирок болматтаймын кыздарды, ол емес мен десірегі, көңілін алып дұрайды, өндірей секілді, қараңдырай қарағым, қараңғыда фанарым, бозатпай мендей жегітті, боргер болсаң аяғым, бұл окенде башқаға, бара көрме қарағым, бұл окенде часын деп, шана көрме қарағым, аппағайым, қаражаным, балапаным, барачаным. Саламатсызбы Аклай айым. Азыркы учурда Окен аба тасмасына келдиңиз. Окен аба тасмасынан көбүнчө эмнелер көрүп жатасыз? Комедия же болбосо сүйүү тармагыбы? саламатсызбы? Мен албетте Окен абадан только комедия күтүп атам. Анан кийин трейлеринде да кичине үзүндү көрүп калганбыз, Альбина Имашеваны. Анан экөөнүн сүйүүсүн да күтүп атам. Альбина Имашева деп калдыңыз. Негизи тасманы кимди көбүрөөк колдогону келдиңиз? Албетте Окен абаны жана Нуркулду.